Урматтуу жыйын катчылары, бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациянын жетекчиси Касмалиев Абдыбек Алиевич келип катышып отурат. Анда эмесе сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациянын жетекчиси Касмалиев Абдыбек Алиевичке берилет. Кыргыз Республикасынын президентиндин тескемеси менен сиздерди тааныштырып койсом, биринчиси Ормонков жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Манас шаарынын мэри Ормонков Эрнисбек Абдижалилович ээлеген кызматтарына бошотулсун. Экинчи, Маткаликов жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык Маткаликов Абдупата Журович Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Манас шаарынын мэри болуп дайындалсын. Абдул Журович, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мен буга чейин жасалып кеткен, келип жаткан жумуштарды улантып кетесиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас шаарынын тургундары. Эрдис менен дагы бир партияда, бир идеяда болуп, бир команда болуп, буга чейинки чирген система менен чогуу күрөшүп, анан ушу ийгиликтерге жеткенбиз. Анан мен Эрдис менен дагы ушунчалык ыраазы болдум. Шаарды ушул даражага жеткирип, мен бир 3 жылдан бери бул жака келдим менен. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу Манас шаарынын тургундары. Мынакей кызматка аркаланма 5 жыл 4 ай болуп калды. Бул кызматка келерден мурун мен 3 багыт алып келгенмин. Аэропортту сыртка чыгаруу, түрмө жылдыруу, анан Манас шаарынын бюджетин миллиарддан ашыруу болчу. Мен келгенде биздин Манас шаарынын бюджети 496 миллион сом акча каражат менен кабыл алганбыз. Мына бүгүнкү күндө бюджетти 1 миллиард 587 миллион менен бекиттик. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, бекерден соолук каалайт элем. Ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылбайт. Ынтымакта бололу дайыма. Ынтымак тынч элибизде, жерибизде тынчтык болуп турса, мына инвесторлор өзлөрү да келишет алар. Эң баштысы ошол ынтымакта болуп, элибизге кызмат кылып, инвесторлорду тартып, шаарыбызды, Кыргызстанды негизинен жалпысынан өстүрөлү.